Музыка адам баласынын жан дүйнө кылдарын чертип, кереметтүү дүйнөгө жетелейт. Көпчүлүктүн жаштыгы, сүйүүсү, кайсы бир чыгармалар менен канатташ болуп, ошол ырды уккан сайын керемет кезде, сезимдерди эске салат. Ушундан улам 10 жыл мурунку кездеги хит болгон ырчыларды жана ырларын тизмектеп көрүүнү чечтик. Кылыктанып карайсың, жүрөктү жаралап, кыялдарга бата. Учурдун мега ырчысы Нурлан Насип мындан 10 жыл мурун Жаным аттуу ыры менен чыкканы маалым. Ал учурда ырчы жигит жаңыдан сахнага чыгып жүргөн кез эле. 10 жыл ичинде бир топ ийгиликтерди багындырып, жылдын мыкты ырчысы аталып, маданияттын мыкты кызматкери болууга жетишти. Көпчүлүк сыяктуу эле айылдан келген арык чырай жигит 10 жыл ичинде бүткүл Кыргызстанга таанылып, үй бүлө куруп, жакында ата улуу алдында турат. Талант жана каалоо болсо бардыгы өзүбүздүн колубузда экенин тастыктап койду окшойт. Сүйлөйсүң жаным, тамырды акыл жайбай, сенден мен ажырас. Бойдок ырчылардын катарын толуктаган ырчы Данияр Эрматов да 10 жыл мурун Токто жаным ыры менен күйөрмандардын жүрөгүнөн орун алган. 30 жаштын кырында турган ырчыны бойдокчулуктан тажады деп айтууга али эрте. 10 жыл мурун кандай болсо, азыр деле ошондой так секирген Данияр Эрматов жакында эле жеке концертин ийгиликтүү өткөрүп алды. Ырчылыкка келгени Данияр 45 ыр жаздырып, 21 клип тарттырганга жетишкен. Алгачкы сүйүм, тагдыр, сен үчүн деген кыргызча рэп айтып чыккан Нукра кыргыз жигити Добур дагы 10 жыл мурунку ырчылардын катарын толуктайт. Учурда ырчы мырза үй бүлө менен чыгармачылыкты бирдей алып кеткендердин катарында. Рэп ырчысы болгондуктанбы, Айтор Добурдун стили ошол бойдон калганын байкоого болот. Сенин менен жүргөнүңдү алдаган сыймын өзүмдүн бирок эмне өзгөрүлдү. Жашаймын жан дүйнөм ооруп, сагыныч жүрөккө толуп. Убагында Ильяс Абдыразаков чыкканда, күйөрман кыздары сахнага чейин барып, ырчы зал аралап баса албай калган эле. Ильястын жылдыз болушуна Арманым аттуу ыры себепкер болгон. Учурда ата болуп, кичинекей мамлекетин куруп, аны башкарып жаткан Ильяс мырза бойдокчулукка караганда үйлөнгөн кез көбүрөөк жагарын айтат. Бойдок жүргөнгө караганда негизи үйлөнүп чыгармачылык менен иштеген жакшыраак да. Себеби деген бойдок жүргөндө ар кандай жумуштарыңа деле мындай так болбой каласың. Себеби досторуң менен ар жак бир жака кетип, анан наоборот үйлөнүп алганда кичине болсо дагы жоопкерчиликтүү болуп, үй бүлөнү карап, жана ошондой эле жумушуңа да так болуп жүргөнгө жакшы го дейм. Жылдыздар арасында чачы узун, өзгөчө стилде болуп чыккан Гүлжигит Калыковдун бул учурун эстебей коюуга болбойт. Оор басырыктуу ырлары менен күйөрмандарын чогулта алган Гүлжигит Калыков да сахнада жүргөнүнө 10 жылдын жүзү болуп калды. Ал эми ырчы мырза 10 жыл мурунку Гүлжигитти мындайча эстейт. 10 жыл мурун Гүлжигит студент болчу. Азыркы күндө үй бүлөлүү чоң киши катары элестетем. 10 жыл мурунку жакшы сүрөттөрүмдү таппай койдум. Бир компьютерде эле, ал компьютер күйүп кеткен. Ошо менен 9 жыл мурунку сүрөттөр бар экен, бирок эл алдап 10 жыл деп айткым келген жок. Интернет желесинде 10 жыл мурун жана азыр деген сүрөттөр баарыбызга эле маалым. Ал жерден белгилүү инсандардан тарта жөнөкөй жарандарга чейин 10 жыл мурун жана азыр деген сүрөттөрүн социалдык тармактарга жүктөшкөн эле. Мына да ошол сүрөттөр да баарыбызды 10 жыл мурунку убакка жетеледи көрүнөт. Мир Абдылдаева, Азирет Осмонов, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.